Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, достор. Линиясы күчтүү, мына ушул 2 тай чыгат. Азыр ар бирин өзүнчө көрсөтөбүз. Маалыматтарын, линияларын бар жогун айтып беребиз. Мына 2024 туулган тайлар экен. Медерке, мунун маалыматын айтыңчы, лордтун баласы дедиңиз. Лордтун баласы. Айта бериң. Лордтун баласы. 1 жаш болду, 1 жаштан өттү да. 2024 туулган, 2024 туулган тай. Медерке лорд кандай ат эле, ошону айтып коюң. Лорд эми Кыргызстандан номер 1 аттардын бири да. Ошонун балдары да. Ошо чүйдөгү лордтун баласы нарга жетелечи. Туголу узун туугандар, сын сыпаты сонун тай экен. Лордту тааныгандар, билгендер болсо көрөсүңөр. Жака жетеле. Буттары, буттары таза экен. Бирок сакаулап калган окшойт, шамалдап калыптыр. Бою канча бунун Медерке? Бою 1.47. 1.47, буттары жакшы, таза. Таза. Беркин алып кетчи бияка. Медерке, бу жерде кашка тайдын да маалыматын айтың, бул линиясын. Бул жерде кашка Шеройдун баласы. Шеройдун, Прямой баласыбы? Прямой баласы дейт. Шеройдун баласы экен туугандар. Ооба. 3 буту ак экен туугандар. Бул деле 2024, 2024 туулган. Bunun boyu kança var? Bunun boyu деле ошондой 1.47 чыгат да, 1.50ге жакынбыраак чоңураак тай. Бияка кайтарчы. Медерке, бу достуктагы Шерой кылабы ошондой? Ооба, достуктагы чабылып жүргөн Шеройдун баласы. Мына туугандар, линияларын айтты. Маалыматтарын уктуңар. Мунун бааларын канчадан коебуз? Экөөнүн тең. Ну Шеройдун айтың биринчи. Bunun баазы 230 миң. 230 миң, О Шеройдун баласы. А булчу? Бул 200 миң. Лордтун баласы 200 миң. Ооба. Туугандар, келип көргүлө, Бишкек степнойдо турат. Могу жерде кашка Шеройдун баласы экен. Бул көк кашка Лордтун баласы экен. Жанына келип сурагыла, дагы маалыматтарын номерлерге байланыштып тактагыла. Бишкек степнойдо турат, ушул жерге келип көрүп кетсеңер болот.